Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бир унаа токойдогу үйдүн жанына келип токтогонун көрөбүз. Кичинекей кыз терезеден карап үйдүн жанына унаа келип токтогонун көрүп, дароо фотоаппаратын алып сыртка чыгып барса, унаанын ичинде эч ким жок экен. Аңгыча болбой чоочун адамдын үнү үйдүн жанынан угулуп, кыз артка кайрылып басып барганда ал жактан бир кызыктай болгон адамды жолуктурат. Ал адам кыздын туулган күнү боло элек болсо деле туулган күнү менен куттуктап, "Мен сенин туулган күнүңдү куттуктоо үчүн атайын эртерээк келдим" деп айтат. Ошентип ошол күндөн бир канчалаган жылдар убакыт өтүп, биз жаңы эле ФБРде тыңчылык кызматын өтөй баштаган Ли Харкер менен таанышабыз. Жетекчилик бир топ тыңчыларга өз тапшырмасын берип, өтө кооптуу куралчан кылмышкер жөнүндө айтып, белгиленген аймактын ичинен ошол кылмышкерди табууну жана өтө сак болууну тапшырат. Анда Ли дароо эле кесиптеши менен кошуна аймакты текшерүүгө ала баштап, бир канча үйлөрдү текшерүүгө алгандан кийин Ли жалдырап эле бир үйдө карап калат. Ли дароо эле кесиптешине "Менимче кылмышкер ушул үйдө, биз кошумча күчтү чакыралы" десе, кесиптеши Лиге "Сен кылмышкердин бул үйдө экенин кайдан билесиң? Эч кандай далилибиз жок эле кошумча күчтөрдү чакыра бермек белек" деп ошол үйгө кирип жөнөйт. Ли сезгендей эле кылмышкер дал ошол үйдө болуп чыгып, кесиптеши эшикти такылдатып жатса, кылмышкер эшикти ачып, аны башка атып салат. Анда Ли дароо эле тапанчасын алып үйгө кирип жөнөп, кылмышкер адамдын бир бөлмөдө отурган жеринен таап кармоого алат. Ошол иштен кийин Лини атайын караңгы бөлмөгө камап, тесттен өткөрүп жатканын көрөбүз. Ли бул тесттин 50%-ан өтө алды. Линин сезип билүү жөндөмү өтө күчтүү экенин жана башка да жөндөмдөрүн эске алып, жогорку тыңчылар Картер менен Браунинг Лини өздөрүнө кошуп алышат. Көрсө Картер менен Браунинг 30 жылдан бери кармалбай келген, такыр эле артында из калтырбаган сериялык өлтүргүчтүн ишин карашат экен. Ал 30 жылдан бери бир канчалаган үй бүлөлөрдү өлтүргөндүктөн анын атын жан жыйнагыч деп аташып, бирок ушул күнгө чейин кармай албай келишет. Кызыгы, ал өлтүргөн үй бүлөлөрдүн баардыгында тең эле эч нерсе байкалбай. Ар кандай үй бүлөлөрдүн аталары өзүнөн өзү эле жин тийгенсип үй бүлөсүнө өлтүрүп сала берген болот. Анан да бул нерселердин жан жыйнагыч кылганынын бирден бир далили, ал ошол үйгө бир түшүнүксүз белгилерди, жазууларды калтырып кете берчү. Картер менен Браунинг Лини эми ошол иштери менен ийне жибине чейин тааныштырып, биз бул жан жыйнагыч үй бүлөлөрдү кантип өлтүрүп жүргөнүн азыркы күнгө чейин түшүнбөй келебиз. Кызыгы, ал өлтүргөн үй бүлөлөрдүн баардыгынын тең бирден кызы бар болуп, ошол кыздардын баардыгы тең ар кайсы айдын 14-күнүндө төрөлүшкөн. Азырынча бизге белгилүү болгон маалыматтар ушулар гана деп түшүндүрүп беришип, маалыматтарды алган Ли болсо үйүнө барып, ошол маалыматтарды түнү бою изилдей баштайт. Көрсө өз үй бүлөсүн өлтүргөн адамдар полицияга кармалып сурак бергенде, "Бул менин аялым эмес, бул менин кызым эмес" деп өз үй бүлөсүн тааныбай калган акыбалга келип калган болот. Ли эртеси күнү кесиптеши менен жолугуп, изилдеп отуруп тапкан кээ бир нерселерин айтып берет. Анан да ал кесиптешине "Менин оюмча бул өлтүргүч үй бүлөгө өз буйруктарын берген жана кандайдыр бир күч менен адамдар дагы анын буйругун аткарууга мажбур болушкан" деген божомолун айтат. Ал күнү кесиптеши ичимдик ичип алгандыктан Ли унааны башкарып кесиптешин жеткирип барып, кесиптеши болсо өзүнүн аялы Анна жана кызы Руби менен тааныштырат. Кесиптешинин үй бүлөсү менен таанышкандан кийин Ли кайрадан өз үйүнө кайтып келип, кечки тамактан кийин апасына телефон чалып сүйлөшүп жатып эле, сырттан чыккан кандайдыр бир үндөргө алаксып калат. Аңгыча болбой эшик такылдап, жакындап барган Ли бул ким деп сураса, эч ким жооп бербегендиктен Ли терезеден карап, бактардын арасынан кандайдыр бир адамдын сөлөкөтүн байкайт. Дароо эле тапанчасын алып сыртка чыгып акмалап жөнөп, бирок бактардын арасынан эч кимди таба албай кайра үй жактан чыккан үндү угат. Үйүнө жакындап келип, анын терезесинен кимдир бирөө киргенин билип, бирок үйгө кирип үйдөн да кайра эле эч кимди таба албай калат. Кызыгы, анын үстөлүнүн үстүнө кимдир бирөө кандайдыр бир каттарды таштап кетиптир. Каттын сыртында "Сен бул каттарды 14-февралга чейин ачпа" деп жазылган. 14-февраль болсо Линин туулган күнү болчу. Анда Ли көп ойлонбой эле ал каттарды ачып салат. Ичинен ар кандай жазууларды, сандарды таап, кече түнү бою изилдеген Ли бул жазуулардын эмнеге тиешелүү экендигин түшүнүп, бат эле ал белгисиз белгилердин жандырмагын таап алат. Ал белгилерди сөз менен айтканда, ошол жан жыйнагыч деген өлтүргүч Лини коркутуп, "Сен бул белгилердин жандырмагын тапканыңды кесиптештериңе айтпа. Эгер мен жөнүндө илинчектерди таап бере турган болсоң, анда өз апаңан айрыласың" деп жазылган болчу. Ошентип эртеси күнү дагы бир үй бүлөнүн өлтүрүлгөнү аныкталып, тыңчылар ал жака жетип барып изилдөө иштерин башташат. Өлтүргүч албетте ал жерге өзүнүн түшүнүксүз белгилерин жазып кеткен болчу. Ли дароо эле ал белгилерди чечмелеп, бирок бул жолу өлтүргүч аларга керектүү деле маалымат калтырбаптыр.
Ал жерде болгону силер өлүктөрдү өтө кечигип таптыңар деп жазылган болчу. Ли болсо бардыгын кесиптешине айтып берип салуудан чочулап, менин оюмча бул белгилер ушундай чечмеленет деп билмексем болуп койду. Ошол күнү кечинде Ли изилдөөсүн андан ары улантып, китепканадан бир нече китептерди алып келип изилдеп отуруп, дагы бир нерсени аныктап алат. Көрсө Библияда бул шайтандын белгилери болуп чыгып, күн барактан өлтүрүлгөн үй бүлөлөрдүн күнүн бири-бирине туташтыра турган болсо, анда барак бетинде ар кандай геометриялык чиймелер келип чыгат. Эртеси Ли Картерге жолугуп кайрадан өзүнүн божомолдорун айтып, анан да жанагы киши өлтүргүч 30 жылдан бери киши өлтүрүп келип, бирок бир кызды өлтүрө албай калыптыр. Бул окуя мындан 8 жыл мурда болгон. Бирок ал кыз коркконунанбы же эмнеден белгисиз айтор. Жинди болуп калып, ошол 8 жылдан бери жиндиканада жатканын айтат. Анда Картер Лиге биз бул кыздан бир нерсе биле алар бекенбиз деп. Дегенде ошол кыздын ата-энеси өлтүрүлгөн үйдү текшерип көрмөкчү болушат. Алар түндөп барып кароосуз калган үйдү тинтүүгө алышып, ар кайсы нерселерди изилдеп жүрүп отурушуп, бир жерден чоң оюнчук куурчакты таап чыгышат. Белгилерге караганда бул нерсе дал эле ошол өлтүргүчтүн кылганы. Алар дароо эле куурчакты өздөрүнүн изилдөөчү жайына алып кетишип, изилдеп көрүшсө ал куурчактын башында чоң шар түрүндөгү металл бар экен. Эгер ал жака электр тогун кошо турган болсо, ар кандай жагымдуу үндөр чыгат. Ошонун натыйжасында ал куурчактын жардамы менен адамга таасир берип, аны гипноздоого да мүмкүн. Ал куурчакты карап отурган Лиге өлтүргүч ал куурчактын жардамы менен кантип таасир берип жаткандыгы көрүнүп кетет. Эртеси тыңчылар ошол жиндиканадагы Керри Энн деген кызга жөнөшөт. Жиндикананын жетекчиси менен жолукканда ал тыңчыларга кызыктуу нерсени айтып берип, 8 жылдан бери жиндиликтен арылбаган жанагы Керри Энн деген кыз 2 күн мурун кадимкидей эсине келип оңолуп калгандыгы жөнүндө айтып берет. Көрсөм мындан туура 2 күн мурун бул кызга бир адам келип кетиптир. Келип кеткендердин тизмесин карап көрүшсө, ал жерде Ли Харкер деп жазылган. Өзүнүн аты бул жерде жазылып калганын көргөн Ли таң калып, муну өлтүргүч кылып жаткандыгын анык түшүнөт. Дал ушул учурда кебетеси бир кызыктай болгон жанагы өлтүргүч дүкөндөгү кичинекей кызга келип аны туулган күнү менен куттуктап жатканын көрөбүз. Ли болсо Керри Энн деген кыз менен кирип сүйлөшө баштап, ал кыз болсо Лиге: "Мен кече күнү мага келип кеткен адамды 8 жыл бою күттүм. Мен ал адам үчүн бардыгына даярмын. Керек болсо бийик имараттан секир десе секирип да кетем" деп айтат. Ошентип ал кыздан бир топ маалыматтарды алгандан кийин ал кыздын 8 жыл мурунку тарыхындагы каза башташат. Көрсө маалыматтар боюнча качандыр бир кездерде алардын үйүнө ак жумал чачы узун адам келген экен. Ли эмнени ойлонду белгисиз айтор, апасынын үйүнө барууну чечип, ал апасына келип жолукканда биз Линин апасынын дагы жүрүм туруму бир аз башкача экенин түшүнөбүз. Ошондо Ли өзүнүн эски буюмдарынын арасын текшерип жатып, баягы кичинекей кезинде алардын үйүнүн жанына дагы ак жумал чачы узун адам келгенин эстейт. Ошондо Ли фото аппаратын алып чыгып, ал адамды сүрөткө тартып койгон эле. Ли эми гана бардыгын түшүнгөндөй болуп, көрсө биз издеп жүргөн өлтүргүч ушул турбайбы? Ал дагы канчалаган жылдар мурда эле мени өлтүрүү үчүн ошол күнү келиптир да. Бирок эмне үчүн мени өлтүргөн эмес деп таң калат. Ошентип дароо эле ак жумал чачы узун адамдын кебетеси белгилүү болгондон кийин издөөлөр башталып, көп өтпөй эле ал адамды кармап алышат. Сурак учурунда ал өлтүргүч өзүнүн аты Дейл Кобл экендигин мойнуна алып, "Мен Ли Харкерди көргүм келет. Мен аны менен сөзсүз түрдө сүйлөшүшүм керек. Жана да мен аны туулган күнү менен куттукташым керек" деп дароо эле туулган күнгө арналган ырды ырдап баштайт. Анда Картер бөлмөдөгүлөрдүн бардыгын чыгарып жиберип, Ли Харкерди гана калтырып, "Биз бул адамдын колундагы иш кагаздардын бардыгын текшерип чыктык. Ал жактагы белгилер чындап эле ошол ар бир үй бүлө өлтүрүлгөн күндөргө туура келет. Көрсө бул адам шайтанга сыйынабы айтор. Кайсыл жагын карасаң дагы шайтандын белгилери жүрөт. Бирок бизде бул адам ар бир үй бүлөнү өлтүрдү деген так далилибиз дагы жок. Ошондуктан биз бул адамды камакка ала албайбыз. Албетте биздин колубузда далилдер жок болгондон кийин биз бул адамды сен шайтанга сыйынат экенсиң деп эле камап салганга укугубуз жок. Таң калыштуусу, бул адам сени жакшы таанып жатат. Сен аны менен кирип жекеме-жеке сүйлөшүп көр. Кандай гана болбосун бүт бардыгын билгенге аракет кыл деп жөнөтүшөт. Ли болсо макул болуп жөнөп жатып, "Ооба, бизде бул Дейл деген адам кимдир бирөөнү өлтүргөнү жөнүндө далилибиз жок. Бирок ал бул иштердин бардыгын өзү жасай албайт деп ойлойм. Буга сөзсүз түрдө эч кимге билинбей жардам берип жүргөн адамы бар болуш керек" деп айтып, Дейлдин өзүнөн бир нерсе билүү үчүн анын бөлмөсүнө кирет. Ли дароо эле Дейлден: "Сени менен иштешкен бир адам бар. Ал ким экенин бизге айтпасаң өзүң эле кыйын болот" деп сурай баштап, бирок Дейл өзүнүн өнөгү жөнүндө такыр сөз айтуудан качып эле Лиге айландырып таптакыр башка сөздөрдү айта берет. Анан да ал Лиге: "Эми мага баары бир, өмүрүмдүн аягына чейин түрмөгө отурганча башка жака эле кетем" деп башын үстөлгө кайра-кайра катуу ургулап, кызыл жаян кан кетип ошол жерден бат эле мерт кетет. Ли болсо коркконунан улам эч нерсе кыла албай калды. Анда тыңчы Картер Лиге ачууланып, "Биз андан көп нерсени билип иштин бетин ачышыбыз керек эле. Биз анын өлүп калышына такыр жол бербешибиз керек болчу" деп кетип калат. Анда
Ли тыңчы Браунинг менен түз эле апасынын үйүнө жөнөп, апасын канча кыйнаса дагы кичинекей кезинде келген ак чумал чачы узун адамдын ким экенин билгиси келди. Бирок унаадан түшүп барган Ли үйдөн апасын таппай калат. Кайрылып терезеден караганда апасы эбак эле мылтыкты көтөрүп алып сыртка чыгып, унаада отурган тыңчы Браунингди а дегенче болбой эле атып салды. Анда Ли тапанчасын алып дароо эле сыртка чуркап чыгып, апасы кандайдыр бир чоң куурчак кыздын маңдайында турганын көрөт. Ли апасынын жанына келгенде апасы ошол куурчак кыздын башын дагы чачырата атып, куурчактын ичиндеги чоң тоголок темир дагы жарылып кетти. Ошондо Линин кулагы тунуп башынан кара түтүн чыккандай болуп, эсинен таанып эле турган жеринен жыгылып түшөт. Ошондо гана көп нерселер эми гана түшүнүктүү боло баштап, көрсө Линин кичинекей кезинде жанагы ак чумал чачы узун адам алардын үйүнө келип, өзүн жан жыйнагыч деп атагандыктан кызды жана апасын өлтүрмөкчү болот. Бирок Линин апасы ошол жан жыйнагыч менен келишим түзүүгө мүмкүн болуп, мен сенин баардык айткандарыңды аткарып сага жардамчы болоюн. Сен болсо менин кызымды өлтүрбөй аман алып кал деп айтыптыр. Ошондон тарта Ленин апасы шайтандын кара сыйкырынан жаралган жанагы чоң куурчактарды ар кайсы Дейл айткан үй бүлөлөргө жеткирип бере баштайт. Дейлдин кара сыйкырынан улам куурчактагы жин шайтандардын баардыгы үй бүлөгө жабышып, бирин-бирин өлтүрүп үй бүлө кырылып калганы да дал ушундан болуп чыгат. Бир кезде апасынын үйүндөгү керебеттен көзүн ачкан Ли апасынын жок экенин көрүп дароо эле бул жөнүндө Картерге билдирүү үчүн жөнөйт. Бирок бул кезде Линин апасы Картердин үйүнө андан биринчи эле келип алган болчу. Ал Картердин кызынын туулган күнү менен куттуктап, баягы жан жыйнагыч жасаган куурчактардын бирин Картердин кызына белек кылып, Картердин үй бүлөсү менен Картердин үйүндө отурган болчу. Жин шайтандар бул кезде Картерди жана анын үй бүлөсүн дээрлик ээлеп алып, Картер аялын жетелеп эле аны өлтүрүү үчүн аркы бөлмөгө алып кирип кетет. Ленин апасы болсо дээрлик кызын тааныбагандай эле, ал дагы дээрлик шайтанга сыйынып калганын түшүнөбүз. Аңгача болбой Картер аялын өлтүрүп, канга боелгон колдору менен сыртка чыгып, Лини көздөй чуркаганда Ли коркконунан аны дароо атып өлтүрдү. Аны көргөндө Линин апасы дагы бычагын көтөрүп Лини көздөй чуркап, бирок Ли көзүн жумуп апасын дагы атып салат. Андан соң куурчакты кучактап отурган Картердин кызын жетелеп, кара сыйкыры менен жазалган шайтандын куурчагындагы башын чачырата атайын деп, бирок бул кезде тапанчасында ок калбай калыптыр. Канткен күндө дагы Ли эми баардыгын аныктап, шайтанга сыйынгандарды жок кылды окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.